Miktarın içinde metre. Бардық қаза болғандардың саны 17 болған өрттен. Анын 14-і біздің граждандар, Қырғызстан граждандары. Біздің андан сырткары 3 біздің жарандардан 3-өө больницаға түшкөн. 3-өтөн бүгүнкү чейин реанимацияда жатышып, бирөөнү бүгүн өзүбүз менен кош алып келдик. Врачтар алып кеткенге уруксат беришти. Ал эми бир кыз менен бир жигит экөөнү бүгүн реанимациядан жалпы палатага которушуп, ошол жактан дагы 3-4 күн бир жумага чейин лечение алып, андан кийин чыгышат. Алар менен биз көрүштүк, состояниясы жакшы эле, сүйлөй алышат, эсинде биз сүйлөшүп, алар менен дагы жолугуп келдик. Эмне деп айтып атышат ошол өрттүн кесепеттерин Орусияда коллегаларыңыз? Өрттүн кесепети ошол жерде электричественный замыкание болгон. Электричественный замыкание болуп, ошол складской помещениедеги светильник замыкать этүү электричество ошондон өрт чыккан. Биринчи этаждан өрт чыккан, булардын баардыгы 4-чү этажда болгон. 7:50 эртең мененки саат Москва акчасы боюнча ал жерде пересменка болуп жаткандыктан ошол жерде жанагы биздин жарандар, кыздар түнү менен иштегендер жана эртең менен жумуш келгендердин баары ошол жерде болгон. Өрт чыккандан кийин шахта грузовой лифттин шахтасынан өйдө көтөрүлүп 4-чү этажга бир булар ошол тирүү калгандардын айтканына караганда тез эле бир 5 мүнөт ичинде 4-чү этажга чейин өрт жабылып кеткен. Кыздардын чечинип кийген раздевалкадан жолун тосуп калган, ошондон чыга албай калышкан кыздар. Куткаруучулардын аракеттерин аябай көп сындар айтылды да. Эмне дейсиздер? Куткаруучулардын айтканына караганда Россиянын алар бул кыздар чечинип жаткан жака доступ болгон эмес. Балдар чечинип кийинген жерге доступ болгондуктан алар ошо балдарды баарын сактап калган үлгүрүшкөн, а кыздарды сактай албай калышкан. Скажите, а какое-то вот специальное межправительственное там расследование дополнительно ведется, нет? Да, возбуждено по факту уголовное дело, следствие ведет следственный орган России. Я думаю, что они разберутся. И кроме того, вчера было нам сообщено, что на действие пожарной службы тоже будет юридическая оценка даваться.
Mesela